берекелүү ош дейбиз, өтө арзанчылык дейбиз. Бирок ошо арзанчылык ошто дагы 300 сомдон өтө эч качан турсалып койбойт да. 500 сом болбосочу. Ошолор акча бөлүш керек дегендей мындай жалпы карапайым эл биз мисалы мен да карапайым элмин. Мындай кайдыгер гана карап коет экенбиз да. Анан бирок туура эмес нерселерге мисалы жашыл келечек деген долбоор катары күздөн бери баштап тоң кетерге менен эгип жерибизди көрктөндүрүп келечегибизге бир мындай жашыл табиратты тартуулайлы деген жакшы ойлор менен келатабыз. Жалпы айткандай акча Жактастар, урматтуу алайын ынтымак коому жана агайлар, Аллахымдын сиздерге берер ырысы көп. Ырыскы бололу, берекелүү бололу. Анан мен формаман кечирим сурайм. Башында ата-энелерден сурадым эле, субботник кылабыз деп келип алдым эле. Эртеңки бүгүнкү майрамыңыздар менен баарыңыздарды куш келиптер. Биздин айылга ушундай жакшы жаңылыктарды жашылдандыруу боюнча биз алыбызды же сиз же жаңылай боюнча биз сөз беребиз, айымдар. Ошол жап-жашыл дарактын түбүндө балаңызды эмизип отурсаңыз, мына качып кетип аткан келин, бай мен зорго карап калдым. Ошол жерде балаңызды эмизип отурсаңыз, азыр балаңыз жөнүндө чогулушка кайдыгер болуп, бирин угуп, бирин укпай, деректер менен завучтар титиреп аткан чогулушка кайдыгер болгон сыяктуу отурбай, ошол бактын ичинде балаңызды жетелеп, кичинекейиңизди эмизип отурсаңыз, отурса жакшы болот экен. Жана жер көчүп баратат, акастар ошол нерсеге эми азыр специалисттер ал жөнүндө сүйлөшөт. Ошентип биз алганбыз. Алайын ынтымак коомуна ошол жерден баардык кирип кетип аткан мыймандар, өзүңүздөр билесиздер, туризм азыр аябай өнүккөн. Болгондо дагы түштүк жергесинде бизге бир гана алайга гана барат. Билесиңиздер, Элимбекке кетип атканда дагы бүт туристтер биздин жолдон өтөт, биздин көчөдөн өтөт. Ошолго биз алай эле өзүбүздү көрктөндүрүп, өзүбүздү жашылдандырып, мына быйыл Китептен окудум эле антилөгөнгөндө мен көзүм менен көрдүм деп айтам. Качан ушу китеп көрмөсөм ишенбейм да. Бул жагы Монголиядан Европага чейин мен барып көрдүм да, жашоолорун Алла таалам бөлүп экен, барган эле эмес, салыштырам. Монгол кандай жашайт, кыргыз кандай жашайт. Казак кандай жашайт, кыргыз кандай жашайт. Чектер кандай жашайт, кыргыз кандай жашайт. Бунун жерин шарты кандай, кыргыздын жери кандай. Мен табигаттан ушундай нерсе кызыгам да өзүм. Анан Монголиядан баштап айтып коеюн, силерге биринчи мисал кылып айтып туруп, анан кийин өтпөсөм сиздер көбүнчө түшүнүк болбой калышы мүмкүн силердечи. Баягы жумак сыяктуу болуп калбасын да. Монголияны билесиздер, булар жарым чөлдү, анан чөлдүк мамлекет, дүйнөдө 10-чу орунда турат, жердин кеңдиги боюнча, чоңдугу боюнча. Ал жерде асылы мал чарбачылыгы боюнча көп аракет кылышат, көп иштейт. Мал чарбачылыгы боюнча. Ал жердеги жердин шарты дагы түз да. Анан Монголиядагы акыркы бир 5-10 жылда катуу экологияга көңүл бурут да булар. Былтыркы жылы Монголия дүйнө жүзү боюнча семир өткөздү. Монголияда. Не боюнча? Ширканактын экпе түрү барга, экпе деп коет. Бул дагы аябай пайдалуу. Аябай кирешелүү өсүмдүк да. Ушу эми Монголияда бир 50 миллион гектар жерлер, одан ашык жерлер бош жатат да. Бош. Миллион гектар жерлер бош жатат. Ошонун 1 миллиону